Саламатсыздарбы? Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Эгер үй бүлөлүү болсоңуздар, үй бүлөлүк жашоодо бир аз кыйынчылыктар болсо, көбүнчө бүт эле үй бүлөдө болсо керек, ошонун чечүү жолдорунун бир канчасын айтып берсем, эгер сиздерге жакса колдонуңуздар, анан результат чыкса ошону артынан улантыңыздар. Ал эмне деген сөз? Мен чынымды айтсам, мындай болгондо өзүмө аябай жакшы болду. Бир техника бар да, жашоодо, дүйнөдө дейле, мага бирөө бир нерсе кылып бергенге мажбур эмес деген концепцияны башыма койдум. Эч ким бир нерсе кылып бергенге мажбур эмес да. Келинчегим мага жардам бергенге мажбур эмес. Дүйнөдө ким болсо мага бир нерсе кылып бергенге мажбур эмес. Ошондо менин ушунчалык жашоого көз карашым өзгөрдү. Ал мисалы кылып бербей койсо, мен эч кандай настроением түшпөйт, маанайым түшпөйт, жашоом уланып кете берет. Эгер ал кылса, и так эле көп киши кылат да, сиз ал өзүңүздүн башыңызда да эч ким кылып бергенге мажбур эмес деген. Эгер ал жардам берсе, мындай жардам берсе эмес, жөн эле кылган нерсесине уже кубана баштайсыз. Анткени андан күткөн жоксуз да. Ошого сиз да ушул түшүнүктү түшүнүп алсаңыз, жашоодо мага эч ким бир нерсе кылып бергенге мажбур эмес деп өзүңүздүн башыңызда эле ошентип коюп аласыз дагы. Эч ким билбейт анычы. Өзүңүз эле билесиз да, мындай өзүңүз шарттанасыз дагы. Эч ким мага бир нерсе кылып бергенге мажбур эмес деп жашай баштаганыңызда, ошо жолдошуңуз кадимкидей эле кылган нерсеси, мисалы гүл алып келсе, аны сизге аябай сюрприз болот, жөн эле рахмат айтканы, балаңыз сизди сүйгөнгө мажбур эмес деп билесиз да, бирок балаңыз сүйүп атат, аябай кубанасыз. Анан өкмөт сизге паспорт бербейт, бергенге мажбур эмес дейсиз, бирок өкмөт паспорт берип атса, аны сезе баштайсыз. Ошол сыяктуу сиз эгер эч кайсы бирөө мага бир нерсе кылып бергенге мажбур эмес деп кабыл алып жашай баштаганыңызда, ошондо баягы сюрприздер башталат.